баардыгы сен үчүн аракет кылат жасаганчы. Сени жаат укта тамак же, рюкзак көтөр, сага бир инвитер алып келип, сага бир штангерт алып берип көтөр дейт да. 1982-жылы Фрунзе шаарына келип, спорт мектебине тапшыргам. Ошол жерден оор атлетика бөлүмүнө кирип, 4 жыл 10 класска чейин ошол жерде окуп бүтүргөнбүз. Андан кийин биздин дене тарбия академиясына кирип, ал жерде дагы 91-жылдары окуун бүтүргөнбүз. Мен ошо улуу агам, агаларым спорт менен машыккан, оор атлетика спорту менен. Өмүржан Молодосов деген агам шаарга алып келип, ошол мектепке, спорт мектебине тапшыртып, ал жерде 4 жыл окуп, анан кийин спорт академиясында дагы жогорку билим алганбыз. Ошондон бери өзүмдүн ошол киши менен агамдын колунда машыгып жүрдүм. Жетишкендиктер ошо Союздун чемпиону болдук, Кубок СССР уттук. Мен окууну бүткөндөн кийин негизи башка бир профессия менен кетейин деп юридический факультетке тапшыргам. Жогорку билимден кийин экинчи жогорку билим алайын деп биздин национальный университетке. Анан ошол тарапка иштейин деп жумушка, ал жака заочный тапшыргам. Жумушка иштейин деп спорттон кийинки пландар ошондой эле. Бирок мен ушу залга бир кагаз, бир справка алыш үчүн келип калсам, бул жерде жаңы мурунку тренерди, башкы тренерди жумуштан алып, анан кийин башка тренер деп тандап атышыптыр. Ал жерде көп мен менен тренировка кылган балдар, мурунку машыктыруучулар да бар болчу. Бир 7-8 кандидатура бар экен. Анан менин как спортсмен катары кирип отуруп катышып кал деп калды. Мен айттым, жөн эле бир кагазга келдим эле, биздин бу жерде контора болгондон кийин справка алайын деп келдим эле десем, катышып кой дегенден мен катышып калдым. Бирок эч оюмда да жок эле тренер болуп улантам деп, мен башка жумуш менен кетейин деп аткам, башка профессия менен. Анан ал жерден башкы машыктыруучуга условияларын айтканда, ушу мурунку иштеген тренер Өмүржан агай ошо айтып калды, мындай айлык аз, анан спортсмендерге мындай условия дагы абдан начар кези убагыла эле. Ал убакта жаңы Союз тарап, өзүбүздүн өлкөбүз жаңы эгемендикти алып, анан кыйналышта убагында спортсмендер деле көп каралбачы. Ошол убакта жаңы башка машыктыруучу тандайбыз деп калган кезде көбү өзүнүн жумушуна карап, бирөөсү ден соолугум начар деген мааниде эч ким болбой койду. Анан кийин баардыгы ошо 7-8 адам баары катары менен келип эле, баары мен мындай кыла албайм, мен иштей албайм деген мааниде болду. Бирок эң акыркыда мен келип калып, мен анда кандидатурам деле жок эле. Бирок ошол жерден айтып калды, анда эч ким болбосо мына Үсен Майназаров жаңы эле спортты таштады, ушул баланы коелу деди. Анан кийин мен ичимден намыстангандай болдум. Ушу өзүм канча жыл, 15 жылдан бери ошо спортко берсем өмүрүмдү, анан кийин эгер эч ким болбосо анда мен болом дедим да. Мен болоюн анда десем, баары кол көтөрүп, анан баягы ал убакта орусча эме чогулушат эле, единогласно деп, анан кийин мени коюп койчу. Мен ошо справкага келип, башка жумушка кирем деп, анан ушул жумушка чалдыгып калып, бүгүнкү күнгө чейин 35-36 жыл болду, 37 жыл болду ушу спорттомун. Биринчи жолу агай менен таанышканда 8-классында агай курама команданын башкы машыктыруучу болуп иштечи. Спорт интернаттан келип, биз бул жакта 8-класста машыгып, түштөн кийин машыгып турчубуз. Ошондо биринчи жолу агайды көргөнбүз. Ошол биринчи көрүшкөндө эле мен бул жакта наклон кылып аткам. Наклон кылып атсам, баары тең бул жагына алып кылып атсам, мен бияма кармап алып кылып аттырмын. Анан келип агай эме өзү мүнөзү тамашакөй киши. Анан тамашалап, балдар карасаңарбы кылып аткан, кылсаң кайра деп. Анан кийин мен кайра жанагыдай кылып кармап алып, анан кылып атпайм. Наклон кылып, анан бүткөндөн кийин мен бир жаңы бала алып келдим. Ошол сени утуп алат дейт. Анан агай мен машыгам, мен да утулбайм десем. Сен эгер утулуп калсаң, тамашалап, атаңан бир кой алып келип бересиң деп коет. Утсаң, мен сени курама командага кошуп, эки жака
команда менен жүрөсүң, жакшы көтөр деп ошол жерде насаатын айтып, анан ошол жерден дагы мен да дугум көтөрүлүп, мен ушу курама командага кошулушум керек деп анан дагы андан дагы жакшы машыгып баштадым. Биз помостко чыгып баратканда да башка нерсени айтпайт. Финансы тигиндей мындай нерселерди айтпайт. Ошол жерден дагы аркабызда бизди кыргыз эли карап турат деп, мындай кыргыз элинин маанайында силер да көтөрүшүңөр керек, кыргыздын желегин желбиретип көтөрүшүңөр керек деген ушундай курч сөздөрдү айтчы. Кудай буйруса эми алдыда көп максаттар көп. Токио олимпиадасы, ошого лицензия алыш керек. Лицензия алгандан кийин эми жөн эле лицензия алып койбостон ага дагы медаль алып келгенге аракет кылышыбыз керек. Негизи шаарга келгенде эң эле баштаган залым ушул азыр мен отурган зал. Бул зал мен үчүн экинчи үйүмдөй болуп калган. Себеби машыктыруучулук убагында санап көрсөм, бир жылда 8-9 ай ушу залда же болбосо бир башка залдарда спортсмендер менен өткөргөн экенмин. Ошо 3 ай, 2,5 ай, 3 айдын ошо өзүмдүн үй бүлөм менен үйдө болгон экенмин да. Мен 2001-жылы спорт школага келип, Токтогулдан спорт школага келип окуп, анан биякта ушу залда Ишон агайдын колунда тренинг кылгам. Агайдын колунан ушу Азияны 2 жолу уттум. Бир жолу 3-үнчү болгом да. Ушу агай мени ошо Азияны утканга ушу агайдын колунан чыккан да. Бизге агайдын салымы өтө чоң. Мен ошо чемпион болгонума да салымы чоң. Ошо тренер болуп иштеп калганыма да агайдын салымы чоң. Канча деген чоң чемпиондор чыгарган, чемпион мира, призер, чемпион Азии, канча мастер спорт, канча международный ошолордун баарын чыгарган. Биз деле ошо агайда болуп көп окуучуларды чыгаргыбыз келет да. Сборный команда ушул жерден баштайт. Ушул жерде тренировка кылышат. Бул жерде баардык колдон келишинче условияларыбыз бар. Сборный команданын машыгуу залы дүйнөлүк биринчиликтерге, Азия оюндарга, азиялык биринчиликтерге ушул жерде даярданып, чемпиондорду даярдап, ушул жумушту аркалап, элибизге, жерибизге сүйүнүч тартуулап, биздин желекти ушу башка өлкөлөрдө канчалык бир бийик деңгээлге көтөргөнгө аракет кылуу деген пландар бар болчу. Солдат дагы мен генерал болом деген сөз бар, анчыкандай спортсмен дагы мен мыкты чемпион болом, эң жогорку деңгээлге болом деген баланы машыктыруу бул өтө зарыл. Агай бардык эмелерин жакшы машыктырат, методдору эң мыкты десем жаңылышпайм. Азыркы бул приседания буттун булчундарын өнүктүрөт. Бардыгы ар күнү план ар кандай болот. Башында классический иштейбиз, протяжка кылабыз, жым кылабыз. Андан кийин бул көнүгүүнүн артында иштелет. Бардык ар күнү кылынат бул приседания. На грудь кылабыз, на плечах кылабыз. Мындай сел койгондо да мындай бүгүн эртең дебейт да, ал мындай бир жылга план коюп, анан ошол менен баштайт да. Белде күч болуш керек. Белде күч болсо баардыгы болот. Биз көбүнчө басымды белге беребиз. Белди көп нокаутчка берип качет этебиз да белдичи. Анан бут штангисттерге ошо бут, бел, анан кийин ошо колдун күчтөрү көп пайда берет. Бирок өзүнүн ыкмасы шыктуу болуш керек жана мындай реакцияны жакшы эметиш керек да. Скоростной спортсмен болуш керек. Мунун баазын биз спортко тандаганда аны секиртип, аны өзүбүздүн ыкпалар менен эмелерин байкайбыз. Кандай оор атлетикага отурабы, өзүнүн эмеси жөндөмү барбы жокпу деп. Арык болсо биз андан качпайбыз. Арык балдарды деле биз алабыз, себеби арык балдардын анын тренировка кылса эт пайда болот, мышц пайда болот. Мышц менен көтөрөт. Негизи арык балдар чымыр келишет. Ошондуктан арык балдарга дагы биз көп көңүл бурабыз. Союз абагынын биринчилигинде бир 7-8 эмес алып калган балдарын дагы дүйнөлүк биринчиликке алып барса, ал утуп алышы мүмкүн эле да. Себеби ошончо конкуренция көп эле. Ошо акыркы дүйнөлүк чемпионатка 2 күнгө калганга чейин спортсмендер билбечи, чемпионат мирга мен барамбы, барбайбы. 6-7 бала бирдей тренировка кылат, 2 күн калганга чейин билбечи, айтылбачы да ким барат депчи. Ар убакта алмашып кетип калат болчу. Ошон үчүн көп конкуренция болгондуктан ал убакта абдан
өзгөчө оор атлетикада күчтүү балдар болгон. Мен ошо 96-жылы башкы машыктыруучу болуп келгенде эң биздин күчүү жаш балабыз Улам Молдодосов, Метал Шарипов, Шухрат Качкаров, Алмаз Аскеев жана Бакыт Ахмедов деген жигиттер ошолор мындай өзөктүү түзчү да, баардыгы бир кыл жаш балдар эле. Ошолор менен ийгиликке жетебиз деп пландарды койгонбуз. Алда балдардын баардыгы Азиянын биринчиликтерин утушту. Жана дүйнөлүк биринчиликтерге дагы Улам Молдодосовдун жетишкендиги бар. Азия оюндарында Метал Шариповдун коло медалдары бар. Көптөгөн азиялык чемпионаттарда 2ден чемпион болушту. Алмаз Аскеев дагы коло медалдын Азия биринчиликтерде ийгиликке жетишти. Көп жылдар менен чогуу болдук. Метал Шарипов менен 2 жолу Олимпиадага бардык. Улам Молдодосов менен 2 жолу Олимпиадага бардык. Андан кийинки балдар Бекзат Асманалиев, Изат Артыков деген бул өзүмдүн машыктыруучу убагымда 5 Олимпиадага ушу биздин курама команданын күчөлөрү катышканга себепкер болуп, өзүм да ошо 5 Олимпиадага катышып келдим. Жолдомо алгандан кийин эле уже ошол жака даярданып баштайсың. Анан өзүнүн ауразы бар, ушул аябай кыйын да катышкангачы. Может, кээ бир спортчуларга фарт болот, может, жакшы катышат эмеге. Мен 2 жолу катыштым. 2004-жылы Олимпиада оюндарын, 2004-жылы Афина Олимпиада оюндарын. Ошондо биз өтө жакта Воронцовка жакта машыктык 5 ай, эч жакка чыкпай. Периодически Казакстандын сборныйы менен Өзбекстан менен машыгып аттык, бирок көбүнчө ушу Бишкектин четинде болдук да, бияктан машыктык. Ошондо Үсөн ага экөөбүз анда жанында дагы 2 жолдомо алганбыз, Метал Шарипов, Раматылык экөөбүз болчук. Ошондо экөөбүз тренировка кылып, кантип ошо 8 ай машыктык, ошо даярдандык. Ошо кантип убакыт өтүп кеткенин билбей калдым да. Күнүгө напряженка. Пландарды карасак, чоң күнүгө 20 тонна, 25 тонна көтөрүш керек. Пландарды коет, питание бар, жатакана бар, штанга турат, массаж, восстановительный витаминдер турат. Только машыгыш керек да. Ар бир кишинин психологиясын билет, методика тренировкасын билет. Багы спортчу ар кандай да адам телосложениясы. Бирөөнүн колу узун, бирөөсү буту узун, бирөөсүнүн туловищеси кыска ушундай. Ар бирине жакшы бир техника коюш керек да, штанганын ыкмасын жакшылап көтөргөнгө. Агай ушунун баардыгын жакшы билет. Бардыбыз чогубуз, агайдын ден соолугу чын болсун, дагы көптөгөн спортчулар чыгарсын. Не то что чемпион чыгарып силерди келечекте жакшы адамдар болуш керек. Жакшы адам болуш керек деп ушундай уран менен жүрөт да. Машыктыруучу деген ошо атасы дагы, апасы дагы, доктору дагы, машыктыруучу дагы жана укалап берүүчү массажист дагы болуп кетебиз да. Ошол себептен ар бир спортсмендин өзгөчө култ мүнөзүн биз жакшы билебиз. Кээ бир спортсмендер көп сүйлөбөйт, өзүнүн ички дүйнөсүн айткысы келбейт, бирок жакын адам болуп, жакын дос сыяктуу болуп, кээде эле дос катары сүйлөшсөң, ал өзүнүн ички дүйнөсүн айтып берет. Тасты көтөрбө. Кымбат киши. Колуңду. Кээде балдарым ээрчип алат, мени тренировкага барып келели депчи. Бирок ошо менин эки уулум ошентип келип жүрүп, уулумдун уулулары, агалары келип машыгып жүргөн. Алар кандидат мастер спортко чейин жетишти. Бирок баягы өзүнүн сабактары менен алектенишип, алар чоң спортко барган жок, бирок Азияларга барып катышып келишти өздөрүнүн возрасты боюнча. Негизи мен айтам, оор атлетикке катышыш үчүн кичинекей балдарды негизи биринчи сууга түшүш керек. Сууга түшкөндө бул мышцалар дагы жумшак болот, суставдар дагы аябай орно келет.
биринчи плавание көргүлө деп көп менин досторум же болбосо мага тааныштарым тааныш эмес адамдар оор атлетика боюнча эмне кылыш керек биринчи сразу эле алып келелиби залга дейт да, бирок мен айтам залга алып келгенден биринчи сууга түшүп 1-2 жыл сууга жүзүп машыкса биринчи ошол чоюл чагы дагы депчи, андан кийин оор атлетика келсе деп. Мына уулум дагы азыр өзү кайсы спорт менен катышып атасың азыр? Азыркы футбол, анан тяжелый атлетика кылам. Оор атлетика барам дейт бул. Мен дагы балдарымды ошо оор атлетика менен болсун дейм. Баягы дүңгүрөгөн чемпион болбосо дагы өзүнүн бир ар бир эркек бала бир спортко катышканы эң зарыл нерсе. Спортко катыш керек. Спорт деген бул ден соолукту чыңайт, спорт деген бул өзүнүн алып жүрүшүнө тың болот, спорт деген бул ийгиликке жетүүгө, башка эле бир иш боюнча ийгиликке жетишиге жардам берет. Улам Молдодосов жөнүндө айтканда, ал менин баягы агамдын баласы, бирок биз ар дайым спортсмендерге да арасында дагы мен ушундай жакыныраак нерсемди мен да көрсөтпөчүмүн, ал дагы көрсөтпөчү. Себеби адам сезет. Бирөөнү бир спортсмендер жакын кылып койсоң, экинчи спортсмен ал ошол эле минутанын ичинде сезет да, что бул агай тигиге жакын тартып атат депчи. Ошондуктан мындайраак мамиле кылчумун да. Мелдеште дагы ошол биз как ага ини катары эмес, кадимкидей эле машыктыруучу жана спортчу катары чыкчык. Уландын атасы спортсмен эле, анын тренери Токтогул дагы эң башкы машыктыруучусу дагы агазы менден улуу агам. Ошондуктан баягы жоопкерчиликки аныкы чоңураак болчу деп ойлойм. Үсүн агайдын методика тренировкасы мындай да, баягы бизде көп эле азыр агайлар машыгыш керек, анан дальше жок, эчтеке машыгыш керек, все. Машыгыш керек, күч топтош керек, мелдешке катышыш керек, анан кийин чемпион болуш керек деген максат менен. Азыр Үсүн агайдын методикасы мындай болчу да, бизге айтчы, балдар, спорттун жашообуз кыска. Ошону тезирээк машыгып туруп, башка иш менен алектениш керек. Көп китеп окугула дечи, полит информация деген сабак жумасына бир жолу кирип турчу. Жумасына бир жолу баарыбыз чогултуп, баягы Бишкекте эмелер болуп атат, окуялар болуп атат деп ошолорду айтып берчүк да, 90-жылдары. Анда интернет да жок, газета окучук ошентип отурам. Эч качан балдарга мындай үн кагып, мындай силкип, сөгүп дегендей вообще көргөн андай болгон эмес да. Бүтүн жакшы мамиле кылчу да бизгечи. 11 жыл айтып атам, 11 жылдын ичинде көп нерсе болгон. Агай менен да таарынышканбыз. Багы машыкканга келсем, пландар жакпайт мага, например. Оороткан мышцаларга ошого берет, анан кылгым келбейт, анан кыл дейт, ошондой кылып, ушундай көп нерсе болгон да. Анан бирок анын баардыгын эметип, азыр эстесем, күлкүм келет да азыр. Бекер эле таарынып турдум агайга деп. Бизде стройго тургузуп алып айтчы, кимдин эмнеси ооруйт деп. Ошондо чыканактар ооручу, плечалар ооручу, эчтеке ооруган жок деп айтчык да бизчи. Ошондо. Багы билбейм, ошондой бизде ошондой воспитание эле, что солдатскийби, багы эчтекеси оорубайт. Дальше идем машыкканга кетебиз деп ушундай кылчык да. Уста баласын усталыкка үйрөтөт экен да. Юрист баласын юридика жагына үйрөтөт экен. Ошол жумушка, ошол окутат экен. Бул эми табият экен да. Анжыгандай биздин улуу агабыз Өмүржан Молдодосов агабыз спортко ушуну өзү айтып келет. Кичинекей кезинде трактордун жанагы гусеничный трактор деп коет, жер айдаган трактордун дөңгөлөктөрү менен мындай таякты саябап алып, анан ошо таяк менен дөңгөлөктөрдү көтөрүп, ошон үчүн жактырып калгам деп. Бул нерсе эми башында ким балык кандай сүзсө куйругу да ошондой болот дегендей, агабыз ошо спортко ынап кеткен экен, анан бизди дагы ошого алып келди да. Мына мен Өмүржан агайдан кийинки Эсен агай деген агам бар, Эсен Майназаров. Ал киши да Токтогулда көп жылдан бери тренер болуп иштейт. Кыргызстан эмгек сиңирген машыктыруучусу. Көп оор атлетикадагы команданын желек көтөргөн жигиттер бар, мыкты жигиттердин көбү ошол кишинин колунан өткөн. Ал киши бияка үйрөтүп, техникасын үйрөтүп, бир определенный бир деңгээлге жеткирип мага жөнөтчү. Анан бул жактан биз
чогуу тренерлер менен жогорку деңгээлге алып чыкчак. Бардык эле жерде айтат да, оор атлетчи кичинекей бойлуу, кең далылуу болуш керек депчи. Эмнеге деп мен суроо берем да, эмнеге антип ойлойсуңар десем, алга көтөргөнгө жеңил болот, жанагы штанганын жүктүн алдына кире калып, колдору да кыска болсо деп ойлойт да. Мен андайдан такыр алысмын. Тескерисинче узун бойлуу балдар, шыңгайлуу балдар жакшы көтөрөт, себеби алардын рычаг деп коет бизде. Амплитуда рычага баягы көтөрүү мезгилинде мындай силкип көтөргөндө бул эң жардам берет. Бутта до конца үйдө көтөр такада. Азыр жакшы. Көп ата-энелердин суроолору бар, балдарын алып келип тургандан кийин балам ушу оор атлетиканы каалап атат, бирок мен болбой атам, бою өспөй калат деген көп суроолор болот. Союз убагында ушундай оор атлетиктердин көп суроо болгондуктан сууга сүзүү, анан баскетбол ойноо, анан оор атлетика үчөөнү баягы эксперимент кылып, бир 6 айлык убакытта машыктырыптыр. Бир группаны чогултуп, оор атлетчилер, баскетболисттер 10 кишиден, анан сууга сүзүүдөн. Анан баягы 6 айдан кийин текшерүү бүткөндөн кийин, баягы эмеден тесттен өткөндөн кийин биринчи бою өсүп кеткендер баскетбол ойногондор болгон. Экинчи бардык адамдар ойлогондой сууга сүзүү деп ойлошкон, бирок сууга сүзүү болбой, оор атлетчилердин бою өсүп кеткен да. Андан кийин 3-чү орунда сууга сүзүү калган. Бизде штанганы алып кийин базып жүрө бербейт да. Алат, көтөрөт, кайта таштайт. Ошол маакта алып көтөргөндө базылат, кайта таштаганда өтө бошойт. Ошентип баягы омуртка өсүү ошон үчүн болуп кеткен. Өмүр бою ушундай түшүндүрмө берип келем. Оор атлетикада бой токтобойт, бой наоборот өсүүдө болот. Башка спортту баскынткым келбейт, өзүмдүн спорттумду мактайм деп. Бирок оор атлетиканы мен өзүмө жакканы таза, өзүң менен өзүң баягы күчүң болсо көтөрөсүң, күчүң болбосо көтөрбөйсүң. Жолдо баягы рефери, судья деп коет, судья минтип койду, тигин тартып койду деген маселе бизде абдан аз. Эң биринчи өзүн утуш керек, андан кийин штанганы утуш керек деп. Олимпиадада оюнда мелдеш башталды, веске түштүк. Биринчи бул куб көтөрүү рубок деп коебуз. Ал нерседен Изат Артыков 5-чи орунда туруп калдык. Андан кийинки талчок башталды. Северный Кореянын спортсмендери Изат Артыковдон күчтүүлүгү бар эле. Анан бул жерден тактика менен утмайынча башка жол калмады. 3-чү местага Северный Кореецтин Чыгуузу болду. Чыгуузу ал алып тууруп, анан кийин төштөн көтөрө алган жок. Ошол моментте мен аябай өзүмдүн кубанычымды ичимен сыртка чыгардым, секирдимби же кыйкырдымбы айтор эсимде бар, аябай кубандым. Күчтүү спортсменди утуп койгон бул тактикалык жактан момент болду да. Биз ошол ойлогон максат, тренерлерибиз да ойлогон оюбуз бизге ишке ашты. Допинг боюнча азыр өтө кызуу, бүгүнкү убакта кызуу жүрүп атат. Политический суроо деп коет, ошол маселе ойноп кетти деп ойлойм. Ошондуктан биз баягы мурунку Союздун өлкөсүнө кирген республика катары биз дагы ошол политический немеге кирип кетти деп ойлойм. Ошон үчүн мен макул эмесмин. Биз ал нерсени
ал айтылган дары, айтылган нерсени биз ойго да келбеген, аны колдонгон да эмеспиз. Ошондуктан мен макул эмесмин. Макул эмес, бүгүнкү күнгө чейин макул эмесмин. Бирок баягы чоң машина экен. Ошол немеге биз дагы кирип кеттик. Ошойдон биз баягы күнөөлүү катары биздин медалды счеттон алып койгон. Бирок мен өзүмдүн жүрөгүмдө мен деле ойлойм, Изат Артыковдун жана бизге болеть эткен кыргызстандыктар, башка өлкөдөлүктү болобу, алар баары айтып жүрөт, биз көрдүк, бизде эң негизгиси утуу маселе болду, флаг көтөрүлдү, калган маселе бул политика. Изат Артыков акыркы мелдешке дүйнөлүк биринчиликке барбай калды. Анын бир колундагы травмасы күчөп кетип баш тарткан. Ал эми бизде Багдыөлөт Расулбеков деген жигитибиз азыркы күндө 90% менен айтсак болот, ал лицензиянын ээси. Кичине бир 2-3 мелдешке катышыбыз керек. Андан кийинки биздин жаш жигитибиз Эмин Молодосов деген жигитибиз акыркы убактарда жакшы мелдештерге чыгып, жакшы көтөрүмгө жетишкендиктен бизде дагы экинчи лицензия алууга үмүт пайда болду. Бирок Изат Артыковду мен ойлойм, ал жигит дагы өзү опыту чоң, өзүнүн дагы алда койгон максаттары бар. Мен ойлойм, ал лицензия алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Биздин тренерлердин задачасы дагы бир мына Олимпиадада дагы бир жылдызды жандырсак, анда оор атлетикага кызыгуу же катышуусу көбөйөт. Бул просто элементарный эле нерсе, бир нерсени экземпляр кылып коюш керек да, мондой болуш керек деп коюш үчүн ал бала чемпион болуш керек, ал бала жакшы жеңиликке жетиш керек. Ошондо көп кызыгуулар пайда болот. Жакын тарта. Азыр жакшы. Өйдө. Айтат эмеспи, биз көбүнчө ойлойбуз, акча табабыз деп. Акчанын артынан кетип, бирок ден соолукту жоготуп, кайта тапкан акчаңды кайта ден соолукка салабыз да. Ошондуктан баарын тең ала жүрүш керек. Бул танакташ. Биздин жаштар дагы айтып кетер элем, спортко катышуу бул жашоодогу эң негизги кыймыл аракеттердин бири.